ар дайым үстөлдүн үстүндө отурганда оң бутубузду өйдө көтөрүп отуручка тиреп алабыз да, комуз шыпырылып кетпеш үчүн. Анан сол бутубузду толук туура коюп, баягы коркпой эле туура коюп аласыз жерге баардыгын. Столдун баардыгына отуруп албай, мисалы мына бул столда маяка монт былчийип отуруп албай, мына сиз да отуруп албай, бир гана столдун чекесинен эле могул жака эле отурасыз да. Ушу кырынан көрсөтүп жатам да, ушул жака эле отурасыз, мына ушул жерине эле. Тойдо отургандай маяка чейин бүт эле жөлөнүп отуруп албай, бир гана столдун чекесине отурасыз. Оң бутуңузду баягы тирейсиз. Ар кандай кийим кийип калышыңыз мүмкүн, атласыбай ал сыйгаланып кетет да, комуз. Анан сиз ойногонго ыңгайсыз болот. Анан сол бутту жерге эле түз коесуз. Комуздун чарасын оң санга коебуз. Көбүнчөсү алага эле кое ала берет да. Жок, оң санга коесуз. Бир гана мо чыканактан кис деп коет. Ушул жер эле иштеп ойнош керек да, шилтеп. Анан мен сизге видеодон көрсөтөм. Могу ийинден бери өйдө көтөрүп шилтебей, могул жак менен эле ойнойсуз да. Могул жактан баштап эле иштеш керек. Комуздун могул жеринен чертип ойноңуздар, тепки жака ойноп аласыздар, колуңуздарды канатат. Анан сол колду көтөрүп кармаганда комуздун башы менен ийниңиз тең болуш керек. Ошону күзгүдөн караңыз өзүңүздө кандай кылып атат. Анан комуздун башын автоматтай маяка чыгарып албай, ылдый түшүрүп албай, комузду кармаганда комуздун башы менен ийниңиз теңби, күзгүдөн өзүңүз караңыз. Бош отуруңуз. Бирөө келип баштын ары чап ийбейт. Бош, тырышпай, сизди эч ким урушпайт. Түп-түз отурасыз коюп, комузду тырышпай кармаңыз. Дайыма ойноп атканда өзүңүздүн ичиңизден бош отур, кысылба, тырышпа деп айтып туруш керек да. Ар бир комузчу ушинтип айтат өзүнө. Анан сиз дагы ошону ичиңизден айтып турушуңуз керек. Коркпо, тырышпа, бош карма, тырышып алба деп өзүңүзгө айтып турасыз. Сөзсүз түрдө баягы столдун тойго отургандай столдун баарына отуруп албай, бир ана чекесине отурасыз дагы. Комузду сөзсүз түрдө чарасын оң санга коесуз, алага эмес. Анан комуздун башы ийниңиз менен теңби, ошону караңыз. Биз мына экинчи томдогуну ойноп үйрөнгөн атабыз. Кантип экинчи томду табабыз деген суроо пайда болот да ар бир комчуда. Комуз миля-миге гүлөнөт. Анан сиз түнөрү менен гүлөдүңүз да. Экинчи манжа менен биринчи кылда ля деген нотаны алганда, ляны басканда, экинчи менен биринчи кылды оң колуңуз менен ойногондо экөө бирдей нота чыгыш керек да. Мисалы үчүн миля-ми болуп гүлөнүп чыга атса, мындай жөн эле эч нерсени баспагандачы. Анан сиз экинчи манжа менен биринчи кылда сол колдо басканда, экинчи кылда эки үн, биринчи кыл менен экинчи кылдын үндөрү бирдей чыгыш керек басылгандан кийин. Ошондо биз ля деген нотаны тапкан болобуз. Бул жагы эмнеге аралыгы алыс? Үчүнчү манжа ойнолбойт. Анткени үчүн биякта дагы башка нотанын орду болгон үчүн үчүнчү манжанын орду бош болуп, анан төртүнчү манжа ойнолот да. Анан ляны ойноп атканда анан чыпалаңызды бырбыйтып могул жака жабыштырып ойнобоңуз, алысыраак. Соль каяктан алынса, үстүндө сөзсүз түрдө до диез, до торчосу менен. Ляны ойноп атсаңыз, анан рени ойнордо маякты басып бербей, ля каяктан ойнолду? Үстүндө экинчи кылда рени ойноңуз. Си болсо мини. Баягы сини бияктан бассак, ми үстү бияктан алып, ля үстү бияктан алсак, анан ми үстү бияктан издебейбиз. Комузга простой карандаш менен акырын белгилеп алыңыз, аябай чийип салбай. Мынакей биринчи, экинчи кыл бул 19 бетте көрсөтүлгөн. Мен сизге түшүндүрүп берип атам. Мына кара сөз мененчи. Баш мына китептин жөлүнө карап койсо түшүнүксүз болот да. Мына миля-миге гүлөнөт экен. Бул гүлөнүшү кыргызча айтканда чың толгоо деп айтылат. Биринчи кылда кайсы ноталар бар? Аларды эске алабыз. Бир сыйра ушуларды кайталап анан ойногон киребиз. Соль, си.
мынакей көрсөтүп атат. Соль, ля, си. Мына көрдүңүзбү? Мына соль торчосундагы нотаны көрсөңүз, сиз нотада 5 сызык нотада. Анда сиз биринчи манжа менен биринчи кылды алат экенсиз. Мына биринчи манжа менен биринчи кылды аласыз. Нотада ля деген нотаны көрсөңүз, экинчи манжа менен биринчи кылды алат экенсиз. Мына экинчи манжа, биринчи кыл. Мына көрсөтүп турат, ушул жактан алган ойнойт экенбиз. Си дегенде ушул 3-чү сызыктагы си деген нотаны көрсөңүз, нота китепте. Ана сиз 4-чү манжа менен биринчи кылды алат экенсиз. Мына бул жакта көрсөтүлүп турат. Андан кийин экинчи кылдагы ноталар, до торчосундагы нотаны көрсөңүз, биринчи манжа менен экинчи кылды аласыз. Мынакей биринчи манжа, экинчи кылда кетип атат. Мынакей экинчи кылда кетип. Ре деген нотаны көрсөңүз, 4-чү сызыкта бастырылган экинчи манжа менен экинчи кылды аласыз. Экинчи манжаңыз, экинчи кыл мынакей. Экинчи кылда 3-чү кыл ойнолбойт, анткени үчүн экөө бирдей эле күлөнөт да. Нотада 3-чү кылда ойнойсуң дегенде ана 3-чү нота кайсы ноталар десеңиз, мынакей ошол эле ноталар эле болот. Биякта си, биякта ля, биякта соль торчосу. Айырмасы жок, анткени үчүн ми, ля, миге күлө. Ми экөө бирдей күлөнгөн үчүн ноталар да бирдей болот. Андан кийин ре дегенде экинчи манжа менен экинчи кылда айтылды, мынакей. Андан ми деген нотаны көрсөңүз, 4-чү манжа менен экинчи кылда ойнолот. Бул жакта жазылуу. Ушуну кайталайсыз бир сыйра, дептерге жазасыз. Кайра колуңузга жазабыңыз манжаларга адашып атсаңыз. Азыр биз комузда ушул көнүгүүнү ойнойбуз да. Ля, си дейт. Ля экинчи манжа менен биринчи кылды ойнойсуз. Ля ылдый. Ляны ылдый шилтейсиз. Сини ылдый шилтейсиз. 4-чү манжа менен биринчи кылда. Дону ылдый шилтейсиз. Рени ылдый шилтейсиз. Бул 24-чү бетте. До биринчи манжа менен экинчи кылда, экинчи манжа менен экинчи кылда ре. Андан кийин ми ылдый шилтейсиз. Шилтемдери ылдый жазылып турат. Мини ылдый шилтейсиз. Рени ылдый шилтейсиз. Ми 4-чү манжа менен экинчи кылда. Үстүнө простой карандаш менен жазып алыңыз. Башында ушинтип жазып алып көздү көндүрүш керек. Зрительский память болот да. Анан си 4-чү манжа менен биринчи кылда. Буларды ылдый ойнойт экенбиз баарын. Ля экөөнү тең ылдый ойнойсуз. Шашпайсыз, шалактап ля си эмес. Шашпайсыз, көндүрөбүз колубузду. Ляны ылдый 2 жолу экинчи манжада биринчи кылда. Ля. Андан кийин ля биринчи кылда экинчи манжа менен, анан до биринчи манжа менен экинчи кылда, аны да ылдый. Анан ми 4-чү манжа менен экинчи кылда, анан до биринчи манжа менен экинчи кылда. Булардын баарын ылдый шилтеп жатабыз. Андан кийин ля 2 жолу ылдый экен, экинчи манжа менен биринчи кылда. Ля. Биз азыр ушуну сизге көрсөтүп берем кантип ойнош керек. Бул экинчи көнүгүүнү сиз самостоятельно ойноп жибересиз да. Муну сиз өзүңүз. Бул астында жазылган кайсын ылдый, кайсын өйдө. Нотасын эле айтып коеюн. Ля, соль. Биякта эмнеге торчо жазылган эмес десеңиз, бул жакта уже жазылып койгондо скрипичный ключтун жанында элечи, ошон үчүн ар бир сольго жазып отурбайт. Бул жакта жазылган, анда бул ноталардын баарына тиешелүү деген сөз да. Соль, до, ре, до, ми, си, ля, си, ля. Ушуну биринчисин мен ойноп көрсөтөм, экинчисин сиз ойноп жибересиз. Мына отургуч. Сиз элди бул жакты карап отура турган болсоңуз, отургучтун бүт былчыйып мындай отуруп албай, бир гана китептегидей жарымына эле отурасыз. Анан оң бутту өйдө көтөрүп, комуз шыпырылып кетпеш үчүн бул жака тиреп аласыз. Бутубуздун оң көтөрүп, мындай кылып туруп тиреп аласыз отургучка. Отургучтун баарына отуруп албай, чекесине отурабыз.
комузду оң бутубуздун санына гана коебуз. Көөлөр аласына коелу жок. Оң буттун санына коебуз. Мынакей бул чарасын, тоголок жерин. Анан сол колубузду чыканагы мынакей колубузду көтөрүп, моомдай кылып канатыбызды көтөрүп албай, колубузду көтөрүп келип эле мына алаканды комузду кармайбыз да. Анан комузду кармаганда комуздун башыбыз менен ийнебиз тең болуш керек. Аны сиз күзгүдөн карайсыз. Монтип асмандатып алсаңыз, албетте туура эмес. Же ылдый карап, сөзсүз түрдө сол жагыбыздын комуздун башы менен ийнебиз тең болгондо ана комузду туура кармаган болобуз. Тоголок кылып кармайбыз, колубузду көтөрүп келип алаканды кармайбыз. Монтип албаңыз, тырышпаңыз, сизди эч ким чабыйбайт. Бош, жанагындай ичибизден айтабыз, бош, тырышпай отур, түз деп. Анан жана отурушта туура отурсак, анан туура чертилет. Түнер менен күлөгөндөй түз отуруп, мынакей комуздун башы менен көрүсүзбү, ийни тең. Монтип алып ойногон жокмун. Монтип алып эмес. Кармаганда комуздун башы менен ийнебиз тең экен, күзгүдөн өзүбүздү көрүп түзөйбүз. Мейле түнер менен күлөйбүз. Анан экинчи томдо ляны табыш үчүн биринчи кылдагы экинчи манжа менен. Могу биринчи, экинчи кыл экөө ойнолгондо тапканы экөө бирдей үн чыгыш керек. Экөө бирдей үн чыгыш керек. Түнер дагы мынтсеңиз ляны көрсөтүп берет да. Анан биз 24-кеттеги күнү ойнойбуз. Могу яма экенин билип турабыз, айтып турабыз, жазып алабыз. Бул жактарга ноталар жазып алсаңыз болот. Экинчи манжа менен биринчи кылда бул ля деген нота. Ля менен сини ылдый ойнош керек экен. Шилтепе. Ля, анан си төртүнчү манжа менен биринчи кылда си, андан кийинки ноталар до менен ре экен. Экөө тең ылдый. До биринчи манжа менен экинчи кылда, до, андан кийин экинчи манжа менен экинчи кылда бул ре, андан кийин ми, анан рени ойнош керек экен. Ми төртүнчү манжа менен экинчи кылда, ми, ре менен минин аралыгы алыс, анткени үчүн аты жоктун орду бар. Аты жок. Азыр бул кезде ойнобогондугу үчүн бул жагын ордун баспай, орто менен чыпалактын аралыгы алыс болуш керек да. Анан ре экинчи манжа менен кайра артка кетип жатат. Анан до си, дону ылдый биринчи манжа менен экинчи кылда, до, баарын ылдый ойноп атабыз. Си төртүнчү манжа менен биринчи кылда, си тырышпайбыз, өзүбүзгө айтабыз. Анан ля эки жолу ылдый экен. Экинчи манжа менен биринчи кылда ля, анан кийин ля, до, кайра эле ошол эле ля, до биринчи манжа менен экинчи кылда, до, ми, төртүнчү манжа менен экинчи кылда, анан до биринчи манжа менен экинчи кылда, до, анан ля эки жолу ылдый, ля. Ноталар адаштырбаш үчүн бул жакка жазып аласыз да. Ля экинчи кылда алына турган болсо, лянын үстүнө ре деп чийипчи, бул мынчанчы манжа деп колуңарга жазып берсеңиз, зрительский память менен өзү кийин жатталып эле, ал жок эле ойноп кетесиз.